жаткан жолу айтат окшойт э. Негизи дүйнө оокат тиричилик деп жүрүп бир туугандарыбызга жана ата энебизге кызмат кылганды унутуп калат экенбиз да. Көчө энелер күнү болуп өткөн. Бирок апамды бияктан деле куттуктап бөлөк бербесем болмок, бирок апам биз үчүн канча деген ден соолугун арнады, канча деген убактысын курбанчылык кылды, биз үчүн жанын берди. Анан биз ушул болбогон жумуштарды токтотуп апабызга барып кызмат кыла албасак анда биз кантип энебиздин ак сүтүн актайбыз, ак сүтүн актабасак да кантип апабыз үчүн кызмат кылып атам деп айтып атам да. Ошон үчүн мен апама 1000 роза деле алмакмын. Просто апам гүлдү жакшы көрө бербейт да, гүлдүн ордуна акча бербейт да. Ошон үчүн 4885 сомго ушул гүлдү алдым. Живой казармага чейин солуп айтты. Эң нерсе мен барып кызмат кылганым апама чоң элек да. Апаларды ыраазы кылыш үчүн акча бериш керек. Достор, кереметтүү айылман ысык салам айтам. Мына бул жакта шаркыраган булактын суусу. Кандай сонун эс аласың. Ал эми бул менин байкемдин легендарный машинасы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Апам негизи мен келгенин билбейт. Үйгө түз эле кирип баралы. Гүлдү өзү негизи жаман көрөт. Мен 1000 роза деле алып келип бермекмин. Ошол гүлдү кабыл алып келdim. Майрамыңыз менен уктап аткан жерден боёнтуп койгоңуз катырбы? Аябай жакшы көрөт деп ушул гүлдү алып келдим атайын сизге. Майрамыңыз менен. Рахмат.